Ketdi уже. Menga ketib o'tsin. Tushgan jo'q. Yo'q, normal. Bundayda mekendeshler. Az boy. Çok oluyor. Subhanallah. Bunun qanchasi? Bugün 3-3 fevral. Mana 3-chi fevral bo'lib ketdi. Oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar 4 ay bo'ldi. 4 ay bo'ldi bilikka. Eldik o'rnaganına 4 ay oldu. Biz suyunip duruyoruz barız. 4 aydan beri eldik bilik ornadı. Eldik bilik ornadı. Sadır Japarov prezident oldu. Hem eldik bilik ornadı. Taza kadrlar gelet. Jöndömdü. Kolundan iş gelgen kadrlar gelet desek. Tapkan kadrı tigi Ulukbek Maripov. Bu bütünдөй revolütsiyaga göz yaptı. Sadır Nurkojoyev'ti uyat kıldı bular. Sadır Nurkojoyev sizde bular degen provokatsiya kalıp bartat. Ekonomikal krizis kalıp bartat. Bul bala bul jumuştu tarta albayt. Hökümet başçılık jumuştu alıp bara albayt. Kolundan gelbeyt. Adis emes. Oy, Asılbek Şaripovich gelsin. Asılbek Şaripovich gelsin. Adis bolsa, işte alsa, Kırgız elin süyüsü. Uşul el için men günütünü iştep, rizin kötük giyip, kolum menen bok mıkçıp iştep bereyim degen kişi olsa boldu da bizge. Bizge ayırması yok. Tündükten bolow, tüştükten bolow, Suzaktan bolow, Jallabattan bolow, Talastan bu, Gölden bu, ayırması yok. Bizden içi güygönüz, oşol olup atat. Hadis emes. Tiş doktor geletat, tiş doktor. Göstü darılayım dep, tiş doktor geletat. Tiş doktor kantip göstü darılayt. Al julgan dile bilet şakıldatıp. Gösüngdü julup alsın mı? Julunmadı mı? Mına moyakta gösü julungan malдар turat. Mına gösü julunup turat. Karasaňar, gösü julunup turat. Bular biz talkananabız, biz jabırkayız. Bizdin balдар talkananat. Öz bilgenlerin kılıp atışat. Öz bilgenlerinin. Hani kim taap çıktı? Kimdin kadrı olup atatal? Ulukbek, Maripov degen. Tetekta özünün nokatta uruk tuğanları jaktırbaytat, jamandap atışat. Apkelbegile albalan jolotpogula. Atası ömür boyu больницада главврач болуп турган, элди тоногон, ичкен, жеген, үйүнө алып келип алып элди кул кылган эме экен, кул. Эки кишини кул кылыптыр эми. Бүтүндөй Кыргыз элин кул кылгантасыңарбы? Жок, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз мындай ойлогоңуз, сизге каршы чыгып атабыз депчи. Сизди сактап калалы деп ушул аракеттер болуп атат. Элдик бийликти сактап калалы деген сизди булар деген экономикалык кризиске тыгат. Экономикалык Азыр бизге күчтүү менеджер, акылы да бар, тили да бар, духу да жеткен күчтүү премьер-министр керек болчу. Бул эмне тигинин мунун эле заказын аткарып отурат ошол жерде. Ар кимдин айтканын угуп. Андай болбойт. Эл үчүн иштей турган, эл үчүн күйүп пиша турган премьер-министр керек. Айтканымдын себеби мунун тажрыйбасы жок экен. Кеңешчилик болуп иштеп жүрүптүр. Ар кимге эле кеңеш берип эле иштеп жүргөн киши кантип алып кете алат? Мындай чарбаны билген киши керек. Айыл чарбасын, Министерство образования, ден соолук, саламаттыкты министрлигин, энергетиканы түшүн, баардык тармакты түшүнгөн күчтүү адис керек болчу. Эртең мына мунун программасы мындай экен да, эми жанагы министрликтерди бириктирип, тигини бириктирип, муну бириктирип, тигини жоюп, антип минткичеле 3 ай өтөт. Уже өтүп кетет 3 ай. Булар ар ким өзүнүн креслосын таап, өзүнүн кабинетин тапкыча 3 ай экономиканы ким карайт? Экономиканы ким карайт? Инвесторларды ким тартат? Ким көтөрөт? Айлык, пенсия, пособия, бюджетте нөлдө, баарыбыз эле билебиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, колдобоңуз. Булардын провокациясын алдырбаңыз. Сизди жөн эле туңгуюкка тыккан атат.
атайлап жазалған диверсия бұл. Кыргыз мамлекетіне қарсы жазалған атайлап bir депутаттардың, чимкиликтердің, уюшкан топтун атайлап жазалған диверсиясы бұл. Ертең экономикалық кризиске тақалдық. Мына бары наразы болуп атат, бары. Кыргыз эли бүт наразы. Садыр Нуркожоевич, элдин үнүн угуңуз. Элдин үнүн угуңуз. Кандай күндөр өттү башыңыздан? Эмне деген гана күндөрдү көргөн жоксуз? Кечөө элди аралап, шайлоо убагында кандай гана убадаларды бердиңиз? Анан эми тапкан кадрыңар ушулбу? Bir мусордун арасынан аралап туруп эле анан дагы бир мусорду эле сууруп чыкты. Марипов деген тажрыйбасы жок экен, такыр билбептир. Же мини экономикада иштебептир, же айыл чарба министрлигинде иштебептир. Мындай кадр эмес экен, түшүнсөңөр, кадр эмес. Кантип макул болот? Силер макулсуңар ушуга? Жок. Каршы болгон үчүн чыктык. Байлыгын текшериш керек булардын. Байлыгын текшерип камаш керек. Жалпы жыйында жактырат деп ойлойсуң? Булардын курамы, өкмөттүн курамы. Биздин жогорку кеңеш жалаң айдамалар, күн карамалар, өзүнүн ою жок, өзүнүн пикири жок, өзүнүн идеясы жок. Бир чимкиликтер эле отурат да. Булар дегенди тияктан кандай команда келсе, ошондой эле кетет. Булардын кызыкчылыгы эмне? Эптеп тиги Марипов өкмөт болуп туруп калса, кагаздарын, резюмелерин көтөрүп алып, Мариповго жүгүрөт да эртеңчи. Алга көз каранды да, Мариповго көз каранды. Бүт өкмөттүн колунда болот эми. Өкмөт башчынын колунда болот. Ошого кошомат кылат. Ал элге кошомат кылган эмес. Элдин кызыкчылыгын эч качан бул чимкиликтер ойлогон эмес. Баары эмес. Баарын да андай деп айтпайм. Арасында деле бар, патриоттор бар, өзүнүн ою эмелери бар. Бирок алар тигилер көпчүлүк кылып атпайбы? Тиг кошоматчы, 200'дүү чимкиликтер көпчүлүк кылып атат. Бул чимкиликтер шайлай турган акысы жок чындыгында, пример. Байкеге көп вопрос бере бербей келеді. Мейли айт бере берейин. Азыр мисалы соц тармактарды байкот атасыздар. Кимдин мындай талапкерлигин сиздер мындай Ой, элдин баары эле Новиковду эле какшып атпайбы? Айланайын, мындай бир Facebook'tu карадыңарбы, мындай YouTube'ду карадыңарбы? Элдин баары эле Новиков келсин, Новиков премьер-министр болсун. Жаш кадрда айткылач мына балдар, ким премьер болсун? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Жети дуан кыргыз элим тумагынан болобуз. Бул премьер-министрди ала тургула. Садыр Байке эл каршы. Садыр Байке кол койбосун. Кол койбоңуз, Садыр Байке эл каршы. Биз не деп чыктык элек? Люстрация, тазалануу. Тазалануу кыргызча кулакка тартуу деген. Бүт полный тазалана алды байкелер. Жаштар көп, мына мен деле 20 жылдан бери энергетикада иштейм, жер казып иштеп жүргөн балдар. Ошондой мындай патриот балдарды алгыла да, байлардын балдарын алып албайчы. Аны биз көрүп турабыз, карап турабыз. Эл каршы балдар люстрация кылалы, Новиковду койгула. Хотя бы 3 айга, 4 айга пока биз нормальный президент тапканча. Премьер тапканча. А премьерди мен Касенов Аймен деген Байкени мен түз карап атам. Ал анткени ал деген производственный мужик экен. Ал производственный мужик экен да келип тартсын ошону. Ошону даярдайлы мына Садыр Байке. Ошону даярдайлы, ошол Байкени даярдап тур. Ал Байке да кыргыз үчүн деп бүт келген. Ошол Байке бүт порядочный Байке экен да, мында карап келсекчи. Ал промышленный Байкени көтөрөлү. Биз депутаттар баарыңарга жана Иса Байкебиз да отуруп алыптыр эменин ортосуна. Баарыбыз карап турабыз, жети дуандын балдары карап турат. Койгула, сабыр менен чачырайлы баарыбыз тең, чогуу чараны эле ынтымактуу бололу. Жаштар көп артыда, астыда. Бизди кой бергиле, иштеп беребиз биз. Биз келечегибизди ойлоп атабыз. Мына мен 35 элемин. Балдарыбыздын келечегин ойлоп атабыз биз. Бир туугандар, давайчы кыргыздар баарыңарды